Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман туугандар. Алла Таала Куранда: "Эй иман келтиргендер, Аллага чындап такыбалык менен такыбалык кылгыла, жана мусулман абалда гана дүйнөдөн өткүлө" дейт. Али-Имран сүрөсү 102-аят. Мына бүгүн ушул аятка бекем амал кылып, жакшы өлүм тапкан карындашыбыздын окуясын айтып беребиз. Анда эмесе окуяга көңүлүңөрдү буралы. Апапак той көйнөгүн кийген жоолукчан мусулман карындашыбыз шам намазы үчүн айтылган азанды угуп калды. Кыз айтты: "Апа, болочок күйөөм мени алып кеткиче убакыт бар экен. Даарат алып намазымды окуп алайын" деди. Апасы таң калып: "Ой, сен акылыңдан аздыңбы? Коноктордун баары келип болгон. Сени эле күтүп турушат. Сен даарат алсаң жүзүңдүн жасалгасын кетирип коесуң го. Мен сени бул намазыңды токтотуп турууңду талап кылам. Ага көнбөсөң мен сага аябай капа болом. Жана бул ишиң үчүн ачууланам" деди апасы. Кыз айтты: "Аллага касам ичип айтамын, мен бул бөлмөдөн намазды окумайынча чыкпаймын. Апа, сиз өзүңүздү мусулманмын деп айтасыз. Бирок эл эмне дейт дегенден коркуп, Алла эмне дейт дегенден коркпой турасыз го?" Апасы айтты: "Өзүң деле түшүнсөң боло, эл эмне деп айтат? Жүзүңдүн жасалгасыз чыгып алсаң, үстүңдөн күлүшпөйбү? Башкалар олтурушат го унчукпай эле, сен эле" деди апасы. Кызы жылмайып: "Апа, менин адамдар алдына жасалгысыз чыгуумду каалабай турасыз. Бирок Алланын алдына бул намазды окубай күнөөкөр болуп баруумду каалайсызбы? Көпчүлүк аялдар намазын анан окуп аламын деп олтурушат, же такыр окушпайт. Бул алардын туура кылып жатканы эмес, балким динди билбегендик, күнөөкөр болуп жаткандык" деди. Ушул сөздөн кийин апасы үн каткан жок. Кыз даарат алды. Жүзүндөгү жасалгалар баары жуулуп кетти. Бирок ал аны ойлондурган жок. Намазды баштады. Бирок бул намаз анын эң акыркы намаз экенин билген эмес эле. Рүкүүдөн кийин саждага кетип, бирок ал андан башын көтөрбөдү. Ооба, ал бул дүйнө менен коштошуп кете берди. Болгондо да жакшы өлүм тапты. Окуядан алына турган пайда: качан намаз убактысы болгондо, кандай гана жагдай болбосун, аны тезирээк өз убактысында окууга тырышалы. Алла Таала Куранда: "Албетте намазды өз убагында окуу момундарга парз кылынды" дейт. Ниса сүрөсү 103-аят. Биз да ушул карындашыбыз сыяктуу намазды баарынан алдыга кое алабызбы? Же фасыктардын жолун карманып той күнү же башка маанилүү күндөрү намазды кийин каза кылып окуп алам деп камырабай олтура беребизби? Намазга кайдыгер караган инсандан кандай балдар төрөлөт эле? Же ошол күнү ажалың жетип калса, кайсы бетиң менен Алланын алдына барасың? Жок. Биз али бери өлбөйм, карып картайып чачым акаралап бетиме тырыш түшкөндө дүйнө менен коштошом деп үмүттү узак коебуз. Ачынында эч ким бизге ушул бактка барганда өлөсүн деп кепилдик берген эмес. Жөн эле өзүбүз алдайбыз. Жака белеңди кара. Канчалаган адамдар ар түрдүү себептер менен жаш эле дүйнөдөн өтүп кетти. Көзүңдү ач. Намазга бекем бол. Намаз сенин бактың. Ким намазга көңүл кош болсо, ал башка иштерди да кыйратпайт. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.